Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah talam barыбыздын кармаган орозобузду кабыл кылган болсун, билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Урматтуу бир туугандар, ороз айында биз үчүн өзгөчө бир эки сабак бар. Алардын эң биринчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, чындыгы орозонун чындыгы максаты тамактан, жегенден, ичкенден эле тыйылуу эмес, балким жаман сөздөн, бирөөнү жамандоодон тыйылуу деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айткан. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, ороз айында орозобуздун чыныгы мааниси бул тамактан, ичкенден тыйылбастан, бир эле ошол нерсе менен чектелбестен, балким өзүбүздү, көзүбүздү, тилибизди, кулагыбызды бардык жаман нерселерден сактаганыбыз бул орозонун чыныгы максатына туура келген иш. Ошондуктан өзүмү жана сиздерди ушул ороз айында өзгөчө кийинки 11 айга даярданып, жаман сөздөн, жаман нерселерди көргөндөн алыстаганга, этият болгонго чакырат элем. Алла таалам барыбызды ушул хадиске амал кылганга насип кылган болсун. Ал эми экинчиси болсо, бул ороз айы жакшылыктарда жарышуунун айы болуп эсептелет. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ороз айында шамалдан да тез болуп, жакшылыктарга ушундай тез шашылып, жакшы иштерди кылчу эле. Адамдарга жакшылык кылса, ооз ачтырган болсо, бирөөгө жардам берсе, ушинтип жакшы иштерге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө шашылып, ороз айында өзгөчө берешен болушубуз керек. Адамдарга жакшылык кылганда, бири-бирибизди кечиргенде, ата энебизге, тууган урукка, досторубузга мамиле кылганда, аларды кечире билгенде, ушундай берешен болуп, Пайгамбарыбыз менен, Алла таала менен, коомчулук менен, тууган уругубуз менен болгон мамилени ушул өзгөчө айда оңдоп, кийинки 11 айга өзүбүзгө азык топтоп алганды Алла таалам барыбызды насип кылган болсун. Билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү Алла таалам кечирсин. Кийинки берүүдөн жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.